Оксана вирус коркунучунан улам өзгөчө этият боло турган адамдардын бири. Бирок ал тобокелге салып, күн сайын ишке келет. Оксана чакан командасы менен өзүнүн ашканасында күнүнө жүздөгөн дарыгерлерге бекер ысык тамак бышырышат. Бул команда соңку айларда тыным ала элек. Ашпозчу пандемия жакында бүтөрүнөн үмүт үзбөйт. Ушу таң калганымдын себеби эмнеде? Кыргыз элим аябай биримдүү эл экенбиз. Ушундай убакта аябай бири бирибизге жардам бердик, жөлөк болдук. Биз болсо ар ким өзүнүн колунан келишинче чуркап жардам берип аткан учурда азырчы. Буюрса бул күндөр да өтөт, артта калат, алдыда жакшы күндөр алдыда. Оксананы ашканада иштеген көп ыктыярчынын бири экен деп ойлойбуз. Бирок ал өзү да ден соолугун сактоо үчүн күн сайын күрөшкөн адамдардын бири. Таңдан кечке ашканасында дарыгерлер үчүн бекер иштеп, кечинде канын тазалатуу үчүн гемодиализ аппаратына барат. 4 саат жатам, баш аяк 6 саатыбыз кетет. Ушу гемодиализге күндүзү жумушум, анан кечки сменге жазылып алгам, атайын ушул күндүзү иштеп турайын деп. Азыркы тем более пандемия болуп атканында медиктерге ысык тамак жасап берип турсам деген ой менен ошол кечки сменага келип аткан учурум азыр. Ооруганыма бир 20 жылга жакындап калды. Гемодиализге түшүп калганыма толук 7 жыл болду. Оксана дарыгерлердин эскертүүсү боюнча өтө этият болуп, үйүнөн чыкпоого тийиш эле. Ал жардам бербесе ого бетер кыйналып кетээрин айтып, өмүрүн тобокелге салууда. Анын тилеги эл сактанып, таза жүрүп, бет кап тагынып, пандемияны тезирээк жеңүү.